Мынакей Көкжарда, Круговойдун жанында биякта Глобус, Көкжардагы мечит. Ошол биздин активный жарандарыбыз ушундай боз үй тигишиптир. Баткенге жардам депчи. Ошол ар ким колдон келген жардамдарын алып келип атыптыр. Бул байкелер ушул инициаторлор экен. Азыр боз үйдүн ичиндеги кичине кирели дагы. Мындай продуктылар чогултуп берип туруп колдон келген жардамдарды берип атыптыр. Анан эже ошол жөнүндө бир акция жөнүндө бир түшүндүрүп айтып кетесиз. Урматтуу кыргыз элим, биз мынакей 2 күндөн бери элге жардам сурап кайрылып жатабыз. Бул биздин Акунбаева Алматинка кольцодо ушул мечиттин бет маңайында Кудайга жакыныраакпыз деп, ошо Кудайдан жакшы биринчи дуа кылып атабыз, экинчи колдон келген жардамды сурап жатабыз. Колуңуздардан келген жардамды сиздерге дагы сурайбыз. Кийим кечек болобу, тамак аш болобу, акчалай болобу, мынакей баардыгы кайдыгер карабаган кыргыз элибиз ошентип Баткендеги бир туугандарыбызга, Баткен областы, бир эле Баткен эмес, Лейлекте дагы, Испанадагы, баардык Баткен областындагы биздин туугандарга жардам берип жатышат. Сиздер дагы кайдыгер карабай жардам бериңиздер. Ушул боз үйдү биз атайын ушул жерге тиккенибиз, түнү ушул жерде уктабай, уйкуну Кудай буйруса башка күндө план толтурабыз. Сиздер да уктабай бизге жардам бериңиздерди. Колуңуздардан келсе дуа кылыңыздар, дагы адан ашыгыраак болсо ушинтип жардамыңыздарды берип кетиңиздер. Кыргыз эл үчүн биримдикте болойлу, чоңдорду күтүп, чоңдорду күнөөлөгөнгө акыбыз жок, укуубуз жок, бөлүнбөйлү. Жерибиз, элибиз үчүн ар бирибиз милдеттүүбүз. Сиздерден суранабыз. Чоң рахмат. Көп түкүрсө көл болот дейт, баарыбыз жардам берели туугандар. Колдон келгендер мечиттерге келип дуа кылып атышат. Бияка келип продуктулар, акчалай жардам да бергендери бар.